Сиз бул жерде жеке ишкерсизби? Жеке ишкер, ушул ишкана бизге караштуу. Бул эмне ишкана болчу? Бул жагында замена масла кылабыз, бул жагында май сатабыз. Унаа тетиктер дүкөнү. Бул дагы деле түтүнү өчө элек качан күйгүзүлгөн бул? Бул 3 күн болду ушул. Биринчиде нападениеда жанагы атканда ошондо бери күйөт да. Аябай өкүнүчтүү. Эми бул жерде сиз канчадан бери иштеп аткансыз? 8 жылдан ашып калды го. 8 жылдан бери. Ооба. Сиз өзүңүз үйүңүз кайсыл жерде? Алысыраак эле жердеби бул жерде? Тиякта. Бала чакаңыз Бала кайда чакам бар. өзүңүз? Бала чакам, келинчегим тоодо, Маргүн деген айылда. Кайсыл күнү башталды эле сиз? Аларды качан алып чыктыңыз? Аларды ошо башталган күнү 30-да. 30-да алып чыккансыз. 30-да кечинде алып чыктым. Саат 8-дерде алып чыктым да. Магазиниңиз өрттөнгөн сиздин негизги бизнесиңиз экен бул. Негизги ушу кирешем ушу. Менде андай мал чарбачылык, дыканчылык андай жок. Ошо магазин өрттөнгөнүн качан билдиңиз? Ошо күнү билдим да. Ошол күнү билдиңиз. Ошол күнү биз ошол жерде, бул жерде жана каналдын үстүндө элдер менен чогуу турдук. Бала чаканы, келинчектерди тоого жөнөттүк, кайра өзүбүз ошол жерде турдук позицияда. Эркек балдар. Жалаң эркек балдар, молодежь. Анан кийин бул жакта видеолор таркагандан көрүп калдыңыз магазиниңиз өрттөнгөн. Жок, бул тоодон көрүнөт да. Негизичи, бул жердечи. Бул өрттөнгөндөн кийин сразу бул өрттөндү, мен айттым, менин магазиним өрттөндү анда деп. Сиз канча акчага баалайсыз? Сиз ушундай Энди биздики жана мотор майлары, запчасттар өзүңүздөр билесиздер, долларга келет. Анан менде подреалым бар, кредиттер менен бул жакын 3,5 миллиондук товар. Сиз кредит алган белеңиз? 3 миллиондук товар болсо 500 миңге стройка болот да энди. Ушундай да бир временка 500 миңге турат да. Негизи ушундай да. Аркадан көчүп кеткениңиздер келген жокпу? Келди, өтө келди. Эмне кармап турасыз сиздерди? Жерде, ушу жерде кан төгүлгөн. Ата бабам ушул жерде өскөн. Чынбы, сиз ташап кетесизби? Жок да, чынбы. Же энди мынтип ташап кете берсек, тажик туугандар ээлеп ала берсинби? Ооба. Катык туруш керек да, границага. Чынбы? Да. Ни шагу назад. Да. Ошо Лилик районунун арка айылы. Туруп маша. Жанжир айыл өкмөтүнүн Доронай Жигитов. Кечесин биринчи үйдө машада жашайт. Ошол жерде туулуп чөбөрдү, өскөнбүз. 29 күнү ушу башталды. Эвакуация деди, ошо жогорго чыгып кеттик. Эвакуацияны ким кылды? Чарчылар алып кетти же солдаттар алып кетти силерди? Жок, солдаттар уже предупреждение эмес, бирок солдаттарды көргөм жокмун. Айтты да алеңи деп. Өзүңөр чыгып кетти. Өзүгө онусу уже көчөдөгүлөр баары жөнөдү, уже алеңи немеге түштү, уже машинасы менен айдап алең кылды, бири-бирибизди көрүп анан жөнөдүк да неме кылып. Кеттик, анан ушу тоо жакта шока жүрдүк. Кече мына биринчи кече саар менен алеңге экен, көп алең болгон жок. Кече түштөн кийин 1 май обедтен кийин күйүп кетиптир да берчи. Саар менен анан бүгүн уже кече уже армия чыгып кетти деди, уже келе берсеңер болот деди. Бүгүн 2-май саар менен убакыт келсем, уже күйүп кетиптир полный. Бу жерде мына комнатада жашайт элек баарыбыз. Эне менин бала чакам маши жашайт эди. Мына тоорусу коридорда, кичине коридорда келгенде бияка киребиз да. Анан бу жерде кухня, мына бу плиталар турат. Көрүп атасызбы? Электроплита. Бу жерде кичине холодильник бар эди, анан ону духовой неме, духовой деген. Духовка эле нам пиширчү, ончо кичине газ плита. Кухня эле немелер да. Канча киши жашачылар бул жерде? Бу жерде общий биз семья биз азыр так 4-5 та 6 та 8 киши жашайбыз да. Мен аялым менен неме бетте энем бир эжем балдарым менен жашайт эди да. Эжем балдарым менен жашайт да, энем баары жашайт. Анан мунун ичинде эң алеңгиси өкүнүчүсү бул үйдүн документтери калып кеткен экен. Ошол күнү шашылып чыгып кеткенбиз. Үйдүн документтери калып кеткен, мына үйдүн анан ошо эжемдин дагы бир участка алган эди сал илгерээк. Ошол участканын немеси дагы жогорку үй ам атамдын немеси деди. Ошонун алең документи ам экте кызыл китеп, битте анан мына үйдүн немеси документи. СССРдин маалдагы кызыл китеп боло элек эди о. Бирок атам өтүп кеткен рахматлы. Ошону баары эки атамдын, бир эжемдин немеси да. Ошо 3 документ. Анан свидетельство о смерти деген справка свидетельства о смерти деген
Biroq ошо баары ana şerde enem alen kılıp жүрүүчү edi da, dokumentlerin arasında neme kıldı, şol bari kүйüp kalıptır da. Кайра эле буяка кайтат экенсиңер, коркпойсуңарбы? Эгер дагы кайталанып кетсе. Xudo xolisa inşallah qaytalanmasa kerak, endi agar nimelerdi polni chechib yaxshi qilib nima qilsa. Компенсация болсочу. Endi yaşaybiz da bari, endi shu yerda tug'ilib o'sdik, qayoqqa ham boramiz hozir? Qayerga nima qiladi hozir? Kim kutib o'tadi bizni? Hech yerda nima misol oling nima yaşaybiz. Men lично men alengim o'zim nima yaşayimda, xudo xolisa yaşayim. Bundan buyoqqa qaytalanmasa kerak degan umidda biz xudo xolisa bo'lsam kerak ona narsa. Managa o'tmagan sebebi bu da alengi nimesi yo'q. Kirish shifri bo'lgan ulayda. Şonu sebebinden bir alen kuyup kalıptır. Buyog'i mana qishki alen qishki qo'y endi uncha sıyır qo'yib qamaganga solinganda endi. Biroq menda ma'lum yo'q, вообще negizi ma'lum yo'q. Hozirga pakka yo'q. Şoga solingan nima ichida polni o'tin bor edi. Bunun ichida. Qishqa qamdab qo'ygan o'tin bor edi. Bular bari kuyib ketdi. Mana buyog'i mananın üstüde alengi tandırga jakçı otun edi. Şu konditsionerдің boyu qatar mana şunu polni üstü otun basılgan edi da. Tandırga jakçı, ale nan pişirçi. Bular bari kuyup, mana gördüğünüzde ısıtıga mana metal primoy edi, mana metal. Уже erip alengi ol kesiptir. Qiyshayıp ketiptir. Mana duvarlar опасный состояниеда turadi mana. Bu jig'ilib tushishdan alengida bu qarang, qiyshayib nima bo'lib turadi. Чоң рахмат. Значит, мунун баары силердики, силер эң көп жабыркагандардын бирөөсү турбайсызбы? Ушундай бул жерде. Şonday da biz şondayga deb şonday da endi. Мен үйүм оно кызыл крыша. Биринчи көчө. Үчүнчү көчөдө. Мен үйүмө кирип, полный мародерство кылып, актарым, акчамды алып, 280 миңдей акчам бар эди. Атам боордун сирозу болуп, аппаратта ИВЛде жатат. Bir gün 29 günü болгондо событие болгон. Мен калып кеткем. Бияктарды аялымды акаларыма берип, булар нарынга чыгып кеткен. Өзүм атам менен калганмын. Атам лежачий положениеде. Аппаратта жатат, тем более кислороддо. Мажбур жатып bir түндө өткөрүп, разведка кылып жүрүп, эки жакка байкоо жүргүзүп жүрүп, эртеси күнү саат 16:00 4-5'te мен чыгып кеттим. Атаңызды алып. Атамды алып. Акчаларыңыз калып кеттиби? Документ. Акчалар кетиптир, үйдү полный актарыптыр, фанер, эмнелер мебелдерди сындырган. Карындашымдын эмеси бар эди, компьютери, аны полный уруптур. Эмени 280 миң акчам кетиптир, аялымдын баягындай пепчка эмелери бар эди. Сөйкүлөрү. Алтындар. Алар полный кетиптир. Шкафтарды полный бузган, бүт Сындырган. Мебелдер жарак. жарак. Мародерство да. Мебелдер Бирок жарак. тажиктин солдатынан башка эч ким кирбейт ал жакачы. Кирсе, мисалы, комменттериңге кириши мүмкүн. Себеби тажиктин населенный пункту менен кыргыздын населенный пункту жакын. Бир эле жол бөлүп турат да. Бул жерде жок да, основной населенный пункт жок тажиктичи. Бул жерде значит тажиктин солдаты келет. Үйүңүздү өртөбөй эле тонуп кеткен. Кудайга шүгүр. Да, өртөбөй. Бирок сиз ошол 280 миң сом менен кошо дагы канча жабыркады деп ойлойсуз? Сындырып салыптыр да баат. Сындырып салган. Жабыркаса ушу компьютерimiz 20-25 миң болсо, калган мебель, себелдер 50-60 миң дейт. Табылат да калас. Мамлекеттен үмүт кылабыз. Өзүңдөн өтөрү жок.